Assalamu алейкум, урматтуу багыстыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Биз бүгүн оштобуз капельный арышение боюнча эгер издеп аткан болсоңуздар, сөзсүз мына ушул жерден кайрылып алсаңыздар болот. Бүт материалдардын баардыгы ушул жерде бар. Мына Шайтуу мечитинин жанында Атабектин магазини бар. Бул жерде мынакей бачоктордон баштап шлангалар, бүт фитингтердин бардыгы бар. Керектүү материалдарды ушул жерден тапсаңыздар болот. Атабек жана Бактияр. Бактияр ака, ассаламу алейкум. Атабек ака кандайсыз, жакшысызбы? Бактияр ака, бизге азыр мына биринчи бачоктордон баштайлы. Мына чоң бачоктор канча сом, канча литрге чейин? 500-400 литрден баштап 2 тоннага чейин. Минималдуу 5000 сомдон баштап 18000 сом сатабыз. 2 тонналыгы 18000 сом. 1 тонналыгы 9500 сом, 9000 сом. Мына эки завод бар. Бири өзүбүздө чыгып атат. Иран Сырыйол мененчи мыналар. Булар бизден чыгып атат. Технология иранский мыналардыкы. Мыналар трехслойный Узбекистан бардыгы. Булар бардыгы бүт барып пищевой, да? Пищевой. Пищевой дагы болот. Шлангалар Бишкектен келет. Шлангалар Бишкектен келет. Мына 20лыктар канчадан бар? Капельный линияга тарта турганы. Булар азыр кичине сыйылып көтөрүлүп, булардан басы кичине көтөрүлүп калды. Басы көтөрүлүп калды. Канча болуп калды азыр? Азыр 15 сом, 14 сом, 13 сомго чейин берип атабыз. 13 сом. Көп алгандарга 13 сом. Биринчи жоон шлангадан трассадан баштайлы. Себеби биринчи бачок, андан кийин чоң трасса. Бул жерде азыр чоң немелерди көрбөй атам. Чоңу каякта бар? Чоңу 75 размер бар азыр. Бул жерде 75 размерлери бар. Объемный да, ул габаритный үчүн алып чыкпайбыз бул жерге. Берге көп материалдарды алып чыкпайсыз. Негизги 75ге чейинки немелер Бишкектен келет. 90-дык, 100-дүк өтө габариттик үчүн алып келбейбиз да. Ушул жерде заказ. Шулардын бааларын айтып кетиң. Качествосы, лекин айырмасы жок Бишкектик мененчи. Баалары 75-тиктики каттыгыраак сүйлөп. 75-тиктики 140 сом, 130 сом сатабыз метражда. Метражда дагы неме болсо арзаныраак кылып беребиз. 63 андан кийин 63-тө 90-85 сатабыз. Рулонго дагы арзаныраак болот. Жолуна кылып беребиз. 50-тик 60 сом Бишкек. 55 сом Оштуку. 55 сом Оштуку. 40-тыктар Бишкектики ошондой эле 40 сом. 38 сом. Рулонго метражга ошондой беребиз. 32-лик 28-25 сом беребиз. Эми сразу немелер көтөйлү, мына крайниктер көтөйлү, фитингтерге. Жүрүң. Крайниктердин бүт түрү бар сиздерде? Бар. 110го чейин крайниктер, 20дан 110го чейин бар. Канчадан канчагача бар? Кайталап коем. 20лык эң 20дан баштап 110го чейин бар азырча. Сеналары 150 сомдон тартып 4,5 сомго чейин. Ошо 110-дугу 4,5 сом. 110-дугу 4,5 сом. 150 сомдон тартып. Мынакей фитингтер, улай турган крайниктер, уголоктор, переходниктер, заглушка бар. Заглушкалары бардыгы бар экен. Эми мына бөлүк көтөйлү, келиңиздер сиздер менен тамчылатып суугаруу тамчылаткычтарды көрөлү. Канча литрдиктен баштап канча литрге чейин бар? 4 литрден 16 литрге чейин безлигировкалыктар бар. Мындай ölçөт менен коеюн. 4, 8, 16 литр. 4 литр саатына. 8 литр, 16 литр берет. Анан лигировочныйлардын 3 түрү бар. Чөтең бул ГП фирма, бул дагы ГП Irtime, ГП Синхрон. Кимиси топтобойт, кимиси жакшы, жалып жок болот. Жалып бардыгы эл ар кандай болот экен. Кебиркилерге ГП жагып атат, жумшагыраак экен деп. Кебиркилерге каттыкыраак деп синхронду иштетишип атат. Лигировочныйлар 0 литрден 100 литрге чейин суу саатыны берет булар. Анан дальше немелер бар. Нелериңиз бар дагы? Крайниктер бар. Бул ленточный, анан шлангалар.
Ленталар барбы сиздерде? Бар, лента бар, иранский. Камчылатып сугарган ленталар канчадан? Сантиметр 10, шагы 10, 20-лыгы бар. Канча сомдон 20? Буну мына жерде 5 сом сатабыз, рулонго көп алганга 3,5 сом. 3,5 сомдон кылып бересиздер. Бул каяктын материалы? Иранский. Ирандык, Ирандыкта жалып жокпу? Жок, жалып жок. Калындыгы бизди немеге ошол клиентке ошол туру келип атабыз. Анан Светти жандырып коесузбу, биз ташытабыз да. Фильтр. Эми фильтрлерге өтөлү, фильтрлердин түрлөрү барбы сизде? Фильтрлерди дагы Мына бир канча түрлөрү бар экен. 3/4 размерден тарта 75-90га чейин бар да, 2-3 вакытка чейин бар. 3 вакытка чейин. Ошондой эле немелер менен дисковой анан Айырмасын ачып көрсөтсөңүз шуну. Көпчүлүгү маани бербейт, сетичный менен дисковойдун айырмасын көрүңүздөр. Мына дисковой. Мына обычный дисковой. Мына сеткалуу. Кимиси жакшы азыр ушуну, кимиси мактады дейли, кайсысын көп алып атат? Көбүнчө азыр мынаны сатабыз да, дисковойду. Дисковой да. Оңойлук тараптары буну многоразовый боюнча, многоразовый деп иштетип атат да мунучу. Толгондон кийин мына дисктери баары отдельно ачылат. Жуп кайра салып иштете бересиз. Булар толуп калат. Булар толуп калгандан кийин энди чыкпайт. Сетка да. Сетка. Мына жакшы экен да азыр, а? Көпчүлүк ошо анан мынаны немеси бар, бир жагы бар. Кишини давление кишини зависит этет. Давление керек. Давленияны кишине пасайтырып коет мынагы. Пасайтып бериш керек. Кишине азынча неме керек. Давление керек. Будан суу өтүш кыйын болот, өтө кыйын болот. Мынага давление керек. Мынага давление керек. Сууду давлениясын пасайтып коет. Бочкадан чыккан жагындачы, фильтрден кийин давление азмынча пасайып калат. Аз камыттар бар экен, камыттарга келели. Камыттар канчага чейин бар? Водотвод 25ден 250ге чейин. 250ге чейин түрү бар экен сиздерде. Ошондой эле мамка, папка, бус бар жогу бар. Мына трайниктери бар. Трайниктер деле ошондой 20дан 110га чейин. 110га чейин. Трайник переходниктер бар, трайник мамалары бар жогу бар. Азыр бизде жамгырлатып суугаруу боюнча спринклер деген нерсени көбүрөөк колдоно башташты. Азыр сурагандар көп. Спринклер барбы сиздерде? Спринклер биз мыналардан саттык. 3-4 турун алып саттык. Көбүнчө кеткендер ошол болду, мыналар болду да. Төрттөн немелеги болду. Сиздерде майда түрү бар экен. Азыр чоңдору барбы, жокпу? Заказ берип аткандар барбы? Эми беребиз чоңдорун. Чоңдорго эми бересиздер. Уже абразестер таштап кеткен, абразестердичи. Мыналарды. Атабекке мына абразестерин таштап кеткендей. Көрсөтсөңүз. Абразестери. Булар абразестер, спринглер. Булар канча метрге чечишет? Немасы бар да. Диаметри канча? Книжкасында жазылган окуш керек да. Эми келип эми кызыгып атат. Кичинерээк эле нерсе, кичинерээк эле аянтка чечет. Атабекке, элдин мындай нерсе бар да. Сизден материалды алса, өздөрү кылып алганга шарты болот да. Ошого азыр кантип отургузат, эмне кылат, кандай кылыш керек? Оны мына жерде берип атабыз неменичи? Консультацияны ушул жерде берип атабыз. Консультацияны бересиздер, мынтип көрсөтүп бересиздер. Кантип отургузат? Абразестери. Мына абразестер, Центральный келет. Центральный келди. Тешилат. Мына чоң турба, центральный мына. Келет. Бочкадан чыгып. Мына крайный отургузулат. Бул канча менен тешилиш керек? Мына көп суу турат. Ленточныйга 16 сырлоодо тешилет. Анан немеге жанагы обычный шлангда 20 менен тешилет. Мындай дракол менен тешсе дагы болот. Булардын өзүнүн драколдору бар турбайбы? Драколдор канча сом? Булар 250 сомдон берип атабыз булар. 250 сомдон. Буларды ошо боло турган ценасы ошондой экен. Мына тамчылаткычтардын немесин сурабай калдым. Балары кандай болуп калды? Балары безлигировочный саатына бере тургандарды 8 сом деп кичине камайтып берип атабыз. Сиз боло турган ценаларын айтыңыз балар. Боло турган ценасы ошо 6 сом кылып берип атабыз. Мен бу жерге дүңгү алып келдим да.
Мыналарды 5 сомдон кылып, лигировщиндер бардыгын 5 сомдон кылып берет азыр. Мыналардын бардыгын 5 сомдон бересиздер. Мына дисктерди көрдүңүздөр, тамчылаткычтардын бардыгын көрдүңүздөр, крайниктерди көрдүңүздөр. Фильтрлер ошондой эле чоң фильтрлер. Мына кичине чоңунан баштап бардыгы бар экен. 90га чейин. 90га чейин бар, э? Анан спагеттилер дагы келди. Шланга. Непил деп коелу, ошондой шланга. Непилдери бар турбайбы ошо? Шлангалар келди. Сиздерде мына крайниктер, улагычтар, трубалар Бар жок бар. бардыгын таап берет экенсиздер. Дагы эмнени сурабай кеттим сизден. Дагы эмне эсинен чыкты? Сиз кошумчаңыз барбы дагы? Так. Давление атмосфера 4-5 берет немелер. Шлангалар. Завод шлангалар 5 атмосфера. 5 атмосфераны берет. Берет. Немелер канча берет берки ленталар? Лентаны барым экен 2,5 бар дейт да. 2,5 атмосфера. 2,5 3 көтөрө албайбы? Жок, 3 көтөрбөйт. Фитингтер бардыгы 16 атмосфераны кармайт. 16 атмосфераны кармайт. Бизде мындай случай болуп атат да, баягы 1 километрге чейин созуп барганда мына улаган жерде фитингтер кое берип атат. Эмне себептен болуп атат? Буну мына жерине по регламенту туура кылыш керек да. Чыгарылат. Бут баарын чечип саласыз. Баарын чыгарып туруп турбага биринчи көгүн тыгасыз, крышкасын. Анан кийин конусун саласыз. Конус шакеки болот, конусный. Анан салгандан кийин карасын саласыз. Анан резинкадан өткөрүп туруп труба где-то 1,5 сантиметр мына ичиндеги стыгы болот. Ошо стыкка жеткирип туруп анан катырылат да, мына ичиндеги стыкты көрүп атасызбы? Ошо мына жерге жеткенден кийин катырыш керек. Биздикилер эмне кылат? Стикке жеткирип эле туруп катырып коюп атат да. Ошо стиктен жанагы сальниктен өткөндөн кийин анан атмосфера кармайт экен. Туугандар, Атабекем сиздерге керектүү шаймандардын бардыгын тааныштырып берди окшойт деп ойлойм. Эгерде мен сурабай калган нерсе болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Кийинки келгенде буюрса ошону тартып сурап кетем. Бул жерде дүүң баада берет, кара суунун баасында берет, балким андан да арзан болуп калышы мүмкүн. Кээде таппай калган нерсемди ушул жерден Бахрамдан, Атабекеден таап кеткен учурум болот. Сак саламат туруңуздар, сиздер менен Багастыр Кыргызстан каналы болду. Көрүшкөнгө чейин.